коронавирус бұл жалпы адамзаттың мүшкілігі, түйшігі болып қалды. Қытай бізге қоңшы өлкө, бұл ілдет башталғандан баштап эле біз Кыргыз мамлекети қоңшыларыбызга ушу илдет менен күрөшүүдө біз тилектеш экенибизди билдиргенбиз. Кудайга шүгүр, азыр мына айыккандар көбөйүп, ооругандар азайып деген жакшы маалыматтар келип жатат. Экономикалык кыйынчылыктарга карабастан мына бардык өлкөлөр өзүнүн элинин саламаттыгын биринчи орунга коюп, мына чек араны каттоону жабууда. Мына биз дагы Кыргыз мамлекети ошондой тартипте иш алып барып атабыз. Көп ооруп чыккан мамлекеттер менен авиа каттамдарды чек араны жапканга чейин бардык. Бирок ачык айтып коюш керек, бул экономикабызга терс таасирин тийгизет. Ошондуктан биз бюджеттик чыгашаларды экономдоо режиминде түзүш керек. Коркунучтарга, чакырыктарга биз даяр болушубуз керек. Калкыбыздын саламаттыгы биринчи кезектеги маселе. Бул кырдаал менин ар дайым жеке көзөмөлүмдө күнүгө кээде саат сайын ар кандай булактардан маалыматтарды алып туруп атам. Тиешелүү тапшырмаларды берип, жыйындарды өткөрүп жатабыз. Албетте эл болгон соң ар кандай мына кептер айтылууда. Санайрып заманында такталбаган маалыматтар социалдык тармактарда таркап кетүүдө. Күмөн санагандар бар, шек санагандар бар. Айрыкча биздин жакын коңшубуз Боордош Казакстан мамлекетинде бул илдет катталгандан бери кооптонуу да күчөйдү. Бул эми табигый көрүнүш. Биз мындан ары дагы ушу ишибизди күчөтүп, эң негизгиси коомчулукка маалыматты ачык, ыкчам берип турушубуз керек.